Assalamu alaikum dostlar. Biz sizler menен birge oштун популярдуу болгон майда мантысын жасайбыз. Бул майда мантыны жасап жесеңиз даамы оозуңузда калат. Ал үчүн бизге керектүү болгон унду ээлеп даярдап алабыз. Суубузга тузду салып эритебиз. Суу бөлмө температурасында болуш керек. Анын үстүнө 2 аш кашык суу майыбызды кошуп камыр жууруйбуз. Камырды ушинтип жууруп баштадым. Камырды канчалык көп бийлесеңиздер, ошончолук чоюлчак жана жука болуп жайылат. Даяр болгон камырды мен ушундай кылып тоголоктоп пакетке салып тыныктырып коёмун. Камырым тыныкканча картошканы даярдайм. Картошканы арчып, жууп тазалап алдым. Бөлүктөргө бөлдүм. Негизинен бүтүн бышырсаңыздар деле болот. Мен бөлүктөргө бөлүп ушундай кылып бышырдым. Бат даяр болуш үчүн. Жай отко коюп кайнаттым. Камырыбызды экиге бөлүп, ушундай кылып тоголоктоп коебуз. Камыр өтө жумшак дагы болбош керек. Катуураак жасашыбыз керек камырды. Бышкан картошкабызды оттон алып майдалайбыз. Татымына жараша туз, 2 аш кашык өсүмдүк майын куюп аралаштырам. Эми камырымды жайып баштадым. Мен ушундай тартипте камырды жайып аламын. Камырды жука кылып жайып алабыз. Мына менин камырым даяр болду. Ушундай кылып мына жукалыгын көрсөңүздөр дагы болот. Эми картошканы ушундай кылып камырдын чекесинен баштап сала беребиз. Ушундай кылып баарын бир катар салып алып, камырды ушундай кылып жармаштырам. Бул майда мантынын эң түйүлүүнүн эң оңой жолу. Бат даяр болот. Эгер сиз убактыңызды өнөмдөйм десеңиз, ушундай кылып жасасаңыз болот. Мен даяр болгон майда мантыларымы ушундай кылып манты касканга салып алдым. Ушундай кылып майлап тизип салып алабыз. Андан соң кайнап турган суубузга салып бышырабыз. 15-20 минутада бышат. Биздин майда мантыбыз ушундай болуп даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.